Саламатсыңар балдар, биология предмети боюнча телесабагыбызды баштайбыз. Сабакка даяр болсоңор, анда алгач бүгүнкү сабактын темасы менен тааныша алалы. Сабагыбыздын жүрүшүндө адамдын организминин клеткасы, түзүлүшү жана химиялык курамы менен таанышасыңар. Адамдын организми көп клеткалуу жаныбарлардыкындай эле клеткалардан турат. Клетка бул тирүү организмдердин түзүлүшүнүн эң жөнөкөй бирдиги. Клетканы тагыраак айтканда, клетканын чел кабыгын биринчи жолу 1665 жылы англиялык окумуштуу Роберт Гук тарабынан ачылган. Клетка эре жагатары микроскоптон гана көрүнүүчү өлчөмдө. Бул жарык микроскобу клетканы 3000, ал эми электрондук микроскоп 100 000 эсе чоңойтуп көрсөтөт. Клетканын түзүлүшүн жана функциясын окутуучу илим бул цитология деп аталат. Цитология термини гректин цитос деген сөзүнөн алынган, которгондо клетка деген маанини түшүндүрөт. Бул илим клетканын эң назик түрдүү структурасын белгилеп, аткарган функциясын жана анын элементтерин айкындоого мүмкүндүк берди. Бул слайдта клетканын жалпы түзүлүшүн көрүп турасыңар. Алгач видео материалга көңүлүңөрдү бурайын. Кандай гана клетка болбосун, негизги 3 бөлүктөн турат. Клетканын чел кабыгы же мембранасы, коймолжон суюк зат цитоплазмасы жана ошондой эле ядросу. Ядро бул клетканын эң маанилүү бөлүкчөсү, анткени клетканын тиричилигинин бардык процесстерин башкарат. Ал клетканын так ортосунан орун алган. Ядродо ДНК камтылган. ДНК тукумгучулук маалыматты алып жүрүүгө жана өткөрүп берүүгө катышат. Хроматин ДНК менен белок комплексинен турат. Качан гана клетка бөлүнө баштаганда хроматин конденсацияланып же спиралданып, хромосома микроскоптон айкын көрүнө баштайт. Ядронун негизги структуралык бөлүгү ядро ширесинде жайгашкан ядрочо. Ядрочодо рибосомалар калыптанат. Калыптанган рибосомалар ядродон чыгып, цитоплазмага өтөт. Ядронун эң негизги кызматы белокту синтездөө. Рибосомалар эндоплазмалык торчонун мембранасында жана цитоплазмада жайгашат. Бардык организмдердин клеткасында миңдеген рибосомалар табылган. Рибосомалардын тутумуна белок жана рибосомалык РНК кирет. Рибосоманын эндоплазмалык торчонун 2 түрү бар. Жылмакай жана бүдүрлүү эндоплазмалык торчо. Бүдүрлүү эндоплазмалык торчонун мембранасында көп сандаган майда тоголок рибосомалар жайгашкан. Ал эми жылмакай эндоплазмалык торчонун мембранасында рибосомалар болбойт. Бүдүрлүү эндоплазмалык торчодо белок синтезделет. Ал эми жылмакай эндоплазмалык торчодо май жана гликоген синтезделет. Синтездин бул продуктылардын бардыгы, тактап айтканда, белоктор, углеводдор, майлар эндоплазмалык торчонун каналдары аркылуу Гольжи комплексине ташылып барат. Бул заттардын бардыгы Гольжи комплексинде топтолот, ныктандырылат. Андан кийин ири майда эсиркектер түрүндө цитоплазмага өтөт. Лизосома. Лизосома клеткага келип түшүүчү татаал бирикмелерди ажыратуучу ферменттер бар. Лизосоманын ферменттери татаал заттарды жөнөкөй заттарга ажыратат. Митохондрия бул органоид. Клетканын энергиялык станциясы деп аталат. Митохондрия АТФ же аденозин трифосфатты синтездейт. Клетканын жана бүт организмдин тиричилик аракетине энергия булагы болуп эсептелет. Бул видео материал негизинде клетканын ички түзүлүшүн көрө алдык, эми аткарган кызматына токтололу. Клетканын мембранасында клетканын сыртынан каптап турган мембрана тандалуу өткөргүч касиетке ээ. Белгилүү заттардын гана өтүшүн камсыз кылат. Мембрананын эң негизги функциясы клетка менен
клетка аралык заттардын ортосунда зат алмашууну, клетканын бири-бири менен байланышын камсыз кылуу болуп саналат. Ядронун түзүлүшү. Айтылып кеткендей, клетканын ортосунан орун алган. Ички жана сырткы мембраналары бар эки катмарлуу кабыкча менен капталган. Ядронун ширесинде ядрочо жайгашат. Ядро бөлүнүү жолу менен көбөйөт. Бөлүнө баштаган ядродо хромосомалар көрүнө баштайт. Жипсымал денеге окшош хромосома дезоксирибонуклеин кислотасынан жана белоктун молекуласынан турат. Цитоплазма илешкен коймолжун зат. Клетканын ички массасын түзүп турат. Цитоплазма бир нече өтө майда клетканын структуралары. Органоидтер жайгашкан. Алар митохондриялар, рибосома, лизосома, Гольджи комплекси, клеткалык борбор болуп саналат. Митохондрия. Адамдын организминде канчалаган клетка болсо, ошончолук энергияны талап кылат. Биз билгендей, клетканы, организмди энергия менен камсыз кылган органоид бул митохондрия. Митохондриянын челгабыгы сырткы жана ички болуп эки мембранадан турат. Сырткы мембрана жылмакай түзүлүштө болот. Ички мембранада көп сандаган бырыштар орун алган. Алар митохондриянын көңдөйүнүн ичин көздөй багытталган. Ички мембрананын бырыштары кристаллар деп аталат. Латын тилинен криста таракча деген маанини түшүндүрөт. Рибосома. Рибосома нык диаметри 15-20 нанометр болгон тоголок формадагы майда денечелер. Айтылып кеткендей, рибосомаларда белоктордун молекулалары синтезделет. Лизосома. Грек сөзү лизео эритемин деген маани түшүндүрөт. Ал эми сомо дене. Лизосома мембрана менен курчалган, өлчөмү 0,25–0,8 микрометр квадрат болгон майда бөлүкчөлөр. Лизосомада татаал бирикмелерди ажыратуучу 40тан ашуун ферменттер бар. Ал ферменттер клеткага келген көптөгөн микроорганизмдер менен вирустарды бузат. Эндоплазмалык торчо. Бири-бири менен байланышкан жана мембрана менен чектелген каналчалардан жана көңдөйчөлөрдөн түзүлгөн. Эндоплазмалык торчонун эң негизги аткарган кызматы болуп бул заттардын ташылышы. Гольджи комплекси бул биринин үстүнө бири жайгашкан жалпак баштыкчалардан жана ыйлакчалардан турган органоид. Негизги кызматы заттарды топтоп ыйлакчалар түрүндө бөлүп чыгаруу. Жаныбар адам клеткаларында ядрого жакын клетка борбору орун алган. Клетка борбору эки кичине центролдон жана алардын тегерегинде жайгашкан нур сфераларынан түзүлгөн. Электрондук микроскоп менен караганда центролдун ар бир узундугу 1 мм чейин жетет. Цилиндр түрүндөгү денече. Цилиндрдын керегеси жарыш жайгашкан. 9 түтүкчөдөн турат. Центролдор эки карама-каршы тарапка ажырап, бөлүнүүчү клетканын уюлдарын пайда кылат. Андай эмесе балдар, кийинки клетканын химиялык курамына көңүл буралы. Клетканын химиялык курамы боюнча экиге бөлүнөт. Органикалык жана органикалык эмес заттар. Органикалык заттарга белок, углевод, май, нуклеин кислотасы жана ошондой эле АТФ жана башка заттар кирет. Органикалык эмес заттарга суу жана минералдык туздар кирет. Клеткадагы суунун аткарган кызматына көңүл бөлөлү. Клеткада суу, химиялык заттардын бардыгы сууда эрийт. Клеткаларда пайда болгон зыяндуу жана уулуу заттарды сыртка чыгарууга катышат. Ошондой эле суунун да бир кызматы
химиялык реакция жүрүүгө көмөкчү болот. Клеткадагы аз заттарды ташууга катышат. Клетканын физикалык касиети, көлөмү, ийилгичтиги андагы сууга байланыштуу. Суу органикалык заттардын молекулаларынын структурасын, айрыкча белок структурасын пайда кылууда зор мааниге ээ. Анда эмесе балдар, видеого көңүл бурабыз. Бүгүнкү күндө көпчүлүк адамдардын ден соолугунда көйгөй жаралганда сергек жашоо образына өтүү жалпы тенденцияга айланган. Мындай учурда көпчүлүк спорт менен алектенип, туура тамактанууга бел байлашат. Сергек жашоо керектүү өлчөмдө сууну колдонуудан башталат. Баарыбыз билгендей, адамдын организминин 70-80% суу түзөт. Андыктан суу эң керектүү жана баалуу жаратылыш ресурсу болуп саналат. Суу тамакты энергияга айлантып, зат алмашууну жакшыртып, организмден токсиндерди айдап чыгарат. Денедеги нормалдуу температураны тең салмакта кармап, муундардын жеңилүүсүн, жүрөк-кан тамыр системиндеги оорулардын алдын алат. Кандын суюлуусуна, теринин нымдалуусуна жана чач менен тырмактардын мыкты сакталуусуна түздөн-түз пайдасын тийгизет. Ал эми тоодон агып түшкөн булактын суусу минералдык заттарга бай. Тоо суусу канчалык таштан ташка урунуп, шаркырап тез акса, анын пайдалуулугу да ошончо көбөйөт. Анын курамындагы пайдалуу минералдык заттар башка сууларга караганда 64 эсеге көп. Крандын суусунун пайдалуулугу азыраак. Курамындагы хлор коркунучтуу уу болуп эсептелингендиктен, ал бир эле убакытта суудагы зыяндуу бактерияларды эле эмес, организмге пайдалуу нерселердин баарын жок кылуу коркунучуна алып келет. Эң негизгиси тазаланган, газы жок минералдык суу ичүү талапка ылайык. Ден соолук ар дайым адамзаттын эң биринчи баалуулугу болуп келет. Андыктан организмге кам көрүүнү унутпаңыз. Минералдык туздар. Клеткада минералдык туздар натрийдин, калийдин, кальцийдин хлоридтери клетка менен тканьдардын ортосундагы суунун алмашуусуна активдүү катышат. Тирүү организмдин клеткаларында органикалык заттар менен бирге минералдык заттар да болот. Алардын организм үчүн мааниси көп түрдүү. Минералдык заттар белоктун пайда болушунда жана түзүлүшүндө маанилүү роль ойнойт. Тамак аштын эң зарыл компоненти болуп, организмдин тиричилигин жана өөрчүсүн камсыз кылат. Тамак сууна ферменттерин синтездөөгө, зат алмашууга катышат. Минералдык элементтердин негизги булагы жашылча жемиштер жана алардан жасалган азыктар болуп эсептелет. Чийки жер жемиштеги минералдык элементтер абдан активдүү жана организмге жакшы сиңишет. Кальций биздин денебиздин курамына кирген элементтердин арасынан 5-орунду ээлейт. Кальцийдин зыяндуу кислоталардын таасирин жокко чыгарат. Клетканын ядросунун курамына кирет. Сөөк ткандын бекемдигин аныктайт жана башка. Кальцийдин суткалык нормасы 800 мг. Кальций жаңгакта, төө бурчакта, майлуу баштакта жана бурчакта көп кездешет. Кийинки калий. Калий клетканын курамына кирип, анын зат алмашуусуна катышат. Булчуң иш аракетинде калий чоң мааниге ээ. Анткени нерв импульстарды булчуңга өткөрүлүшүнө катышат. Калийге болгон суткалык муктаждык 3-5 грамм. Салыштырмалуу калий төө бурчакта, жана башкаларда көп кездешет. Натрий кандын плазмасында жана клетка аралык заттарда көп кездешет. Натрий калий менен бирге нормалдуу осмостук басымды кармалышына жана протоплазманын пайда болушуна катышат. Натрийге болгон суткалык муктаждык 3-5 грамм. Натрий помидордо, бурчакта, гречкада, сулууда жана башкаларда көп кездешет. Фосфордун мааниси. Фосфор борбордук нерв системасынын ишинде чоң роль ойнойт. Бул элемент ошондой эле клетканын ичиндеги мембраналарда өтүп,
жаткан процесстерге катышат. Фосфордун кошулмалары организмдин кеңири таралган жана зат алмашууга активдүү катышкан компоненттер болуп эсептелет. Фосфорго болгон суткалык муктаждык 400 000 миллиграмм. Күкүрттүн мааниси. Күкүрт кээ бир аминокислоталардын жана инсулиндин курамына кирген соң алардын түзүлүшүнө катышат. Суткасына адамга 1 грамм күкүрт керек. Күкүрттө бай азык заттар тоок эти, сыр, ананас жана башка өсүмдүктөрдө көп кездешет. Хлордун мааниси. Хлор клеткадагы жана ткандардагы физиологиялык осмостук басымды тейлегенге, суунун алмашуусуна жана ашказан зилдин пайда болушуна катышат. Ага болгон муктаждык өнүмдүк жеген азык-түлүк менен толук канааттандырылат. Минералдык заттар белоктун пайда болушунда жана түзүлүшүндө маанилүү. Тамак аштын эң зарыл компоненти болуп, организмдердин тиричилигин жана өөрчүсүн камсыз кылат. Тамак сиңирүү ферменттерин синтездөөгө, зат алмашууга катышат. Белок. Белоксуз тиричилик жок. Белоктун молекуласынын курамына узун ченжер түрүндөгү жүздөгөн жөнөкөй кошулмалар, аминокислоталар бар. Белок бир канча кызматтарды аткарат. Баарынан мурда курулуш кызматын аткарып, клетканын түзүлүшүнө катышат. Ошондой эле транспорттук же ташуучу. Организмде химиялык реакцияларды 10, 100 жана миллион эсе ылдамдатуучу катализатордун кызматын аткарат. Мындай белокторду ферменттер деп атап коебуз. Мындан сырткары коргоочу, кыймылдатуучу, сигналдык, энергетикалык, рецептордук функцияларды аткарат. Күнүмдүк тамак ашта колдонгон азыктарды көрүп турасыңар. Углеводдор, татаал органикалык кошулмалар. Жөнөкөй углеводдорго глюкоза, фруктоза жана башка кирет. Ал эми татаал углеводдорго өсүмдүктөрдөгү крахмал, жаналардагы гликоген кирет. Углевод камтылган азык заттар. Углеводдор булар энергиянын булагы. Алар клетканын ар түрдүү формадагы активдүүлүгүн иш жүзүнө ашыруу үчүн керектелет. Ошондой эле куруучу, коргоочу кызматтарды аткарат. Майлардын биологиялык маанисине токтолуп кетели. Майлардын биологиялык мааниси эң чоң жана көп түрдүү. Алардын молекулаларынын катмары клеткалык мембрананы түзүп, куруучу кызматын аткарат. Майлар энергиянын булагы катарында мааниси өтө чоң. Майлар ажыраганда белокко, углеводко салыштырмалуу 2 эсе көп энергия бөлүп чыгарат. Ошондой эле эндогендик суунун булагы болуп саналат. Май ажыраганда организмге суунун запасы толукталат. Мындан башка терморегулятордук, коргоочулук функцияны дагы аткарышат. Майларды тамак аштын рационунда колдонуп келебиз. Нуклеин кислоталары. Нуклеин кислотасы нуклеус, ядро деген латын сөзүнөн келип чыккан. Ал ядро дегенди түшүндүрөт. Нуклеин кислоталарынын 2 түрү бар. Дезоксирибонуклеин кислотасы же ДНК, рибонуклеин кислотасы же РНК. Булардын биологиялык мааниси абдан чоң. ДНК хромосомалардын курамына кирип, клетканын тукумгучулук касиеттерин алып жүрүүгө жана өткөрүп берүүгө катышат. ДНК кош спиралданган. ДНК синтезделүүчү белоктордун структурасын аныктоочу маалыматтарды алып жүрөт. Клеткада бир нече түрдүү РНК бар. Алардын бардыгы белокту синтездөөгө катышат. Бул слайдтан ДНКнын же дезоксирибонуклеин кислотасынын жалпы түзүлүшүн көрүп турасыңар. Ал эми бул слайдта рибонуклеин кислотасынын жалпы түзүлүшүн көрүп жатабыз. Клетканын жашоо мөөнөтү организм жашоо мөөнөтүнөн бир кыйла кыска. Эмне үчүн? Ушул суроолордун үстүнөн жооп издеп келмекчибиз. Ушуну менен балдар, биздин сабагыбыз аягына келип жетти. Кийинки сабактан көрүшкөнчө саламатта калгыла.